Алайку Органикс компаниясына сүт продукциясын ташуу, сактоо, кайра иштетүү жана өндүрүү үчүн жаңы жабдуулар сатып алынууда. Муну менен сапаттуу сүт азыктарын өндүрүү, анын көлөмүн жогорулатууга шарт жаралат. Бүгүнкү күндө сүттү өз калыбында сактоочу муздаткычтар алынып келинип жайгаштырыла баштаган. Айфаттын рыноктарга чыгынуу камсыздоо долбоору боюнча азыркы учурда иш жүргүзүп жатат. Бул долбоор гранттык катары кетип атат. Жарымы Алайку Органикс тарабынан, жарымы ушул долбоор рыноктарга чыгынуу камсыздоо долбоору катары каржыланып атат. Долбоор негизинде биринчиси азыр 2 айылга келип атат. 500 литрдиктен 2 муздаткыч. Бул айылдардан ташыганы цистерна, 6 тонналык цистерна, машина үстүнө коюла турган цистерна. Бул айылдарда аралап ушу муздаткычтардан сүттү заводко алып келиш үчүн. Bunun жанында дагы заводто коюла турган 2 дана 2,5 тонналык муздаткыч. Келген сүттүн бардыгын бир убакыт муздатып, переработкага жетелекте ошол жерде турганы. Адан кийин муздаткычтан чыккан сүттө дагы алынган сепаратор. Бул каймак чыгаруучу машина. Анын көлөмү азыр 5 тонна 1 саатка ошо келген сүттүн бардыгын калтырбай, жок кылбай каймакка чыгарып, сүткө чыгарганы. Жабдууларды сатып алууга рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору 97.370 АКШ долларлык көмөк көрсөттү. Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду каржылаган долбоордун негизги багыты кошумча нарык чынжырчасын өнүктүрүү жана каржылоо. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаган Алайку компаниясы жакынкы күндөрү сүт азыктарын сырткы рынокко чыгарууга даярданып жатканын билдирет. Жогорку сапаттагы биздин элди сүт азыктар менен камсыздоо менен кошо биз экспорттун дагы иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө Өзбекстан жакынкы кошуналарыбыз менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Сүйлөшүүлөр эмес, мындай 5-6 поставкаларды дагы кылдык. Алардын ичинен дагы биз өзүбүзгө мындай татыктуу партнерду издеп атабыз. Алайку Органикс компаниясы жогорку сапаттагы айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча окутууларды да жүргүзүп турат. Айына 2 жолу Ош облусунун аймагындагы фермерлер окуудан өтүшүп, өндүрүштүк ишкананын кеңсесинде болуп кетишет. Алдыда башка облустун дыйкандары менен да иштешүү планда. Тааныштырып, ошондой эле сүттүн көлөмүн көбөйтүү, эффективдүүлүктү кандай чоңойтуунун үстүндө иштейбиз. Айына 2 жолу бир 40-50 дыйкандарыбызды чакырып, ошолор менен кошо иштешебиз. Мындай общий көлөмү айтканда бир 800 миңге чейин дыйкандардын саны болсо керек. Биз мындай окутуу жагынан биргеликте иштеген. Алайку Органикс Кыргызстандагы жакшы жабдылган өндүрүштүк цехтери бар чоң ишкана. Компания Ош шаарынын четинде жайгашкан. Ишкана аз убакытта курут суусундугу менен чет өлкөлөргө да белгилүү боло алды. Мындан сырткары сүт азыктарын, улуттук жана салкындаткыч суусундуктарын камтыган көптөгөн продукцияларга ээ. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.